Салам достор, мен Атыжан Мыдырисақов. Мына сіздер барыңыздар таксиге отырғансыздар. Таксист менен сүйлөшкөнсүздөр, такси тандагансыздар. Ал жерде сооданын эрежеси жөнөкөй, ал баарына белгилүү. Таксист бааны айтат. Ошого көнсөңүз, сиз анын машинасына отурасыз, көнбөсөңүз, ал сураган акчаны бере албасаңыз, анын машинасына отура албайсыз. Анан алдыңкы орундуктун баасы бир аз бийигирээк болот. Көбүрөөк төлөсөңүз, ошол алдыңкы орундукка барасыз дагы мындай жайлуу жерде отуруп, ыңгайлуу, жакшы жетесиз. Мына ушул соода бул автовокзалдагы соода болчу. Бул соода азыр автовокзалдын короосуна чыгып, парламенттин короосуна чейин кирип келди. Бул нерсе, ушул сооданы мен азыр кадимки партияларга, партиянын лидерлерине окшотор элем. Партиянын лидери бул таксист болуп калды, а партия такси болуп калды. Талапкер кардар болуп калды. Акча берсең, ошол машинасына отурасың дегендей эле, акча берсең талапкер болосуң, акча бербесең талапкер болбойсуң. Менде идеям бар эле. Кыргызстанды биз мынау жол менен алып кетсек бир жакшы болот эле деген сыяктуу бир идеясын айткан киши ал жерде эч кандай роль ойнобойт. Ага идеянын кереги жок, программанын кереги жок. Акчаң барбы, акчаңды бер дейт. Анан акчасын бере албайт көпчүлүгү. Анан акчанын артынан сая түшпөгөн кишилер көбүнчө акчасыз болот, ошондуктан алар талапкер болбойт. Азыр биз ушундай турмушта жашап атабыз. Негизи Кудай берген укуктардын ичинде бир азиз укук бар да, бул тандоо деген укук. Аны бизге ар бир адамга Кудай ушул төрөлгөндө эле ар бирибизге ушул тандоо деген укукту бизге берет да. Ар бир адамда машина тандоо, үйдү тандап алуу, тамакты же болбосо кандай десем, кийимди тандап кийүү деген сыяктуу укуктар ушу Кудай тарабынан берилген укуктар болчу. Биз ошонун катарында эле өзүбүзгө президентти тандоо, башчыны тандоо, же болбосо депутатты, өкүлдү тандоо деген дагы укугубуз бар эле. Бирок биз ошол укуктан кол жууп калдык азыр. Мына акыркы шайлоодо ошо биз партияны тандадык. Өзү негизи ушул тандоо деген тандоо укугу менин оюмча качан алынат? Ал түрмөдө гана алынат да. Түрмөдө мисалы өзүң тандап кийимди кийбейсиз. Өкмөт берген кийимди кийесиз, тандабайсыз. Өкмөт берген тамакты жейсиз, тандабайсыз. Тандоо укугу жок ал жерде. Бирок Кыргызстан бул түрмө эмес да. Бул Кыргызстан эркин элдердин мамлекети, эркин мамлекет. Бул жерде ошол өзүбүзгө өзүбүз каалаган адамды өкүл кылып шайлап алуу деген укук биздин колубузда калыш керек эле. Андай болгон жок, анын ордуна бизге партия дегенди берди. Партияны мен бир күнү мен картошкага салыштырып айтып бердим эле. Мен бүгүн аны куудулдар айтып аткан жанагы 120 койго салыштыргым келип атат. Мына сиздерге азыр базарга барсаңыз, кой алайын тандап десеңиз, жок, койлор өз-өзүнчө сатылбайт. Койду сиздер короосу менен алышыңыздар керек. Же мынау ак койлордун короосун ал, же кара койлордун короосун ал, же кызыл койлордун короосун ал деген сыяктуу кылып, бир нече короо койлорду коюп берип, анан ушундан ушул бир короону тандап ал деп атат. Айлаңыз кетет, макул эмне бир короону тандайсыз, тандаган менен анын ичинде көбү жанагы айланбаш же көк мээ болуп чыгып калып атат. Аны өзүңүздөр айтып жүрөсүздөр. Ошон үчүн парламентке жанагы 120 кой, чимкирик деген аттарды коюп атасыздар. Эми ушул тандоо укугу кайрадан Кыргызстанга, кыргыз элине берилеби деген суроону берип атасыздар. Кандай кылып ушул укукту алабыз деп. Анын жолу жок эмес, албетте бар экен. Аны мына депутат Алтынбек Сулайманов менен Жанар Акаев айтып атат. Алар баш мыйзамды өзгөртүп, оора болбой эле, жөнөкөй мыйзам менен эле шайлоонун эрежесин өзгөртүп коелу. Партиядагы тизмелерди ачалы,
адамдар өзү каалаган ошол тизмедеги кишилердин ичинен каалаганына добуш берип алсын деген пикирди айтып атышат. Бул деген сөз, эгерде сизге жаккан талапкер 70-чи, 80-чи орунда турса дагы, эгерде көп добушту алса, ал ошол добуштун санынын эсебинен 1-чи орунга чыгат деп атышат. Мына ошентип эң көп добушту алган алдыңкылары ошол жанагы алган мандатына жараша ошол талапкер болуп, депутат болуп келип отурушат. Мына ошондо эл өзү тандаган кишисин ошол парламенттен көрө алат деп атышат. Эми жанагы тандоо укугу деген сыяктуу эле өкүнүү укугу же кубануу деген дагы укуктар бар да. Эгерде сиз жакшы адамды тандап алсаңыз, жакшы талапкерди тандап алсаңыз, сиз өзүңүздүн кылганыңызга өзүңүз курсан болосуз. Тандооңузга курсан болуп, өзүңүз ыраазы болуп, өзүңүздү өзүңүз мактайсыз. Мен ошону тандап туура кылган экенмин деп. Эгерде жок, начар адамды, начар талапкерди тандап алсаңыз, анда сиз өзүңүзгө өзүңүз мындай нааразы болосуз. Ошону бекер тандаган экенмин, бекер ошого добуш берген экенмин дейсиз. Мына ушул өкүнүү же болбосо кубануу деген укукту бизден тартып албаш керек да бийлик. Аны элге кайрадан бериш керек да. Ошол бар болуңуздар.